Автор Айтбек Төлөнбаев. Буйрук. Атам раматылыктын жалгыз гана бир тууган агасы бар болчу. Атам такыр аба дедиртпеди. Жаштайыбыздан абамды чоң ата деп чоңойдук. Эми ойлоп көрсөм, байкуш атам алысыраак отурукташып калган бир тууганы менен жакын болуп, балдарым да агам эң жакын адам экенин биле жүрсүн деген окшобойбу? Аралыгыбыз 35 чакырым болгону менен жолго тескери Чкалов айылы. Аны карылары жөн айтпай Чкалик, жаштары болсо Чкалов дейт. Орустун баатыр учкучунун атын эмнеге мындай тоолуу айылга койду экен деген ой дагы деле ойлондуруп келет. Жолго тетири дебедимби? Андан да автобус менен барып чоң жолдон түшөсүң. Сай боюна ылдыйлап, толкундары өркөчтөнүп шараккан кара үңкүдүн үстүнө тартылган асма көпүрөдөн өтүш керек. Башың айланып, тизелерден кубат качат анда. Төмөн жакты карасаң суу акпай эле, тескерисинче басып бараткан асма көпүрө жогору карай жылып бара жаткандай сезилет. Алда кудайлап жатып араң өтөсүң. Качан гана акыркы тактайдан бутуң алып, кызыл топурактуу жээктин кумдак жолуна кадам койгонуңда бошошо түшөсүң. Кандайдыр бир эч ким жасай албаган баатырдык көргөзгөнсүп, эки жакты эрдемсип тиктеп дердейип каласың. Кайра эле кайтып келе жатканда ушул жерден өтүш эстен чыгып. Машина менен каттоочу жол бар жогоруда. Бирок айылга атайын каттам менен жүргөн автобус жок болчу ал кезде. Азыркыдай көп машина да жок. Мен деги эстей албайм. Чоң атамдын айылында ушул учурда кимде менчик жеңил машина болгонун. Канча бир убакыттан кийин атамдын туугандарынын бири Москвич комби алып, аны дүңгүрөтө той кылып жууган эсимде. Ал жол өтө эле алыс болчу. Туштагы айыл Правдадан өтөсүң. Чарбакка кирип оңго буруласың. Жар бойлоп салынган топурак жол дайранын эң эле кууш жерине салынган чоң көпүрөгө келип такалат. Таш көпүрө дейт аны Чкаловдуктар. Август айларында суу тартылып кетет. 2-3 курдай атам өзү минген ГАЗ-53 машинасы менен келип, ашыкча жол жүргүсү келбей, эч кандай көпүрө сөпүрөсү жок эле айылдын тушунан сайга салып өтүп кеткен. Жээкке чыккыча иним экөөбүз коркконбуз. Качан агып кетет экенбиз деп. Колубуз темир туткага карышып, өңүбүз бозоруп. Күрүлдөгөн машина сайдын боюна чыкканда гана өзүбүзгө келип, атам болсо өзү айтып берген жомоктордогу баатырлардай сезилген эле биз үчүн. Эрте жаздан июль айына чейин суу көп агат. Түнү шуулдап айылды жаңыртып, көнбөгөн адамдын жүрөгүнүн үшүн алат. Жээгинде турсаң суу түбүндө аккан чоңураак таштардын бири-бирине тийип карсылдаган үнү кулакка чалынат. Килейген дарактар сайроонго келгенде жээкке чыгып калат. Оргуштаган сүрдүү суу жазда, суу киргенде таштан ташка чаап, агызып келген дарактардын кабыгы сыйрылып, жомоктордогу зор дөөлөрдүн чачылып кеткен сөөгүндөй агарып алда кайдан көрүнөт. Тээ күздө гана бир мугамыр кыштын камын жеп, отун калып кеткиче жээктеги кумда жата берет. Кыскасы жайдын күнү эле кызык болбосо, башка маалда көңүлсүз, чоң атамдын айылы. Тизилген эшектердин үстүнө 40 литрлик темир бидондон экөөнү атып суу ташыйсың сайдан. Шылтоо менен чөмүлүп кайтасың. Көнүп калган балдар сайдагы толкунга калкып, суу ичинде куушуп ойнойт. Мен болсо жээктеги сайталдын ийилчек бутагын кармап, араң тизеден келген жеринде сууга түшмүш болуп коем. Арыраак барганы жүрөктү аабайт. Атайын барып сууга түшүп келейин десең уруксат беришпейт. Жөн отур. Агып кетет көкүнүн баласы деп. Көкүнүн баласы мен. Атамын көзү көк болчу экен кичинесинде. Көк көздешип жүрүп кыскарып, көкү болуп калган деген чоң атам. Анан ошо сайга да суу ташышты шылдоолоп барасың. Топурагын бырыксытып чаңытып, эки тарабындагы кашасында шилби өскөн сары булактын тар жолунда футбол ойнойсуң. 4төн болуп бөлүнүп. Болду. Башка алаксый турган зоок таппайсың. Тоо тараптагы айылдарда ал кезде жаш балдар ойношу үчүн сөзсүз бир ишти кошо кылыш керек экен деп ойлоп кетчүмүн. Суу ташыганы барып сайга чөмүлүп, кезүүгө мал кошкону барып футбол ойноп, отун алганы барып токой аралап. Атайын ойногону чыккан жаш балдар жокко эси сезилчү. Ошол себептен атамын туулган айылына барганы менден башкасы ынтылчу эмес. Бирде бир ай жүрүп келгем. Чоң атам айылдагы балдарды айынта электе кете берейин дедиби, Сартбай акемин Майлуу сууда жашаган эжеси райондун борбору карай жол алган экен. Ошого кошуп жөнөтүп жиберди үйгө. Байкуш эже асма көпүрөдөн бизди
Мени менен өзүнүн мен курдуу кыз небересин алып өтүүдөн жүрөксүдүбейм. Айылдын үстүндөгү таш көпүрө менен жөө кеттик. Көпүрөнүн аркы бетиндеги таштагы оюкту көргөзүп, тигине Манастын атынын изи. Бул жээктен аркы жээкке секирип өткөндө Баатырдын салмагынын оордугунан ак куланын туягы ташка батып кеткен экен, деген. Аны чын тутуп кийин кыйла балдарды оозун ачырып алдап жүрбөдүмбү? Анча-мынчасын өзүм кошумчалап кооздоп. Базар коргондун борборуна жетээрде жайгашкан Тоюттук гранул чыгарчу заводдун тушунан түшүп калдым. Атам ал кезде ГАЗ-53 түшөөрү менен Кудай жалгап атам келе жатыптыр. Жүгүрүп эле кол көтөрдүм. Токтоду. О, садага болоюн кулунум. Катуу сагынган атам мойнумдан жыттады. Кол көтөрүп чыга калсаң, кайсы сарттын баласы экен депмин. Машинаны таанып калдыңбы? Жал жайып башымды ийкегиледим. Атам заводдун ашканасынан биринчи, анан экинчи тамагын алып берди. Бирге иштеген кишилер кээ бири колума акча берди. Курсак тоюп, чөнтөккө акча түшүп байып да калдым. Кечке атам менен чөп жаткан жерлерди кыдырып чарчадым. Кабина ичинде уктап калган экенмин. Үйгө жеткенде ойгондум. Ошондон кийин Чкаловко барсам да 1-2 күн туруп кайра келе турган болдум. Таятам коңшу эле айылда, Акманда жашачу. Баардык жээндердин арасынан эмнегедир бизге башкача мамиле кылат. Анын үстүнө апамдын эжеси менен сиңдилери да ошол айылга эле турмушка чыккан. Бөлөлөр менен чогуу ойноп жыргап калабыз. Таятамдын аттары көп. Кунандарын токуп мингизип, ээрчитип алып аш тойлорго алып барат. Ассалому алейкум, Мухтар аке, же аба деп. Баары ызааттап учурашса, чоң көк атта куюлган коргошундай болуп, нык отурган таятам көзүмө ан сайын зор, ан сайын күчтүү көрүнчү. Өкүм сүйлөп, калыстыгынан тайбаган айбаттуу киши эле. Барган жеринде төргө чыгарып, эң эле сыйлуу жайдан орун беришет. Ой, туугандар, муногу өтөмүшкө да жээн табак тарткыла жакшылап. Тагаларыма барып этекте отуруп ашка келдим деп ызаланбасын, дейт карс-карс күлгөн таятам. Атам мундуз уруусунун өтөмүшүнөн болгондуктан иним экөөбүздү таятам атыбыздан айтпай, өтөмүш деп коет эле. Бизге эмне? Таятамдын жанында жүрүп сый көргөнүбүзгө корстонбуз. Жээн турбайбы бу азамат? Балдар, жээн табак алып келгиле. Мухтар акенин небересине. Мааракени башкарган бий кызматтагы балдарга үн салат. Таш табакка салынып титиреген аштын үстүнө мол кылып кыя кесилген чучук менен ичет, устукан келет. Көрсө, ошолордун баары таятама болгон сый урмат экен да. Көргөзүп көргөзбөй дасторкондо жайнаган кант менен жер жаңгакты чөнтөккө солоп, үйгө келгиче кытыратып келебиз. Азыр дасторкон толо түрлүү шириндик, жегиң келбейт. Ал кезде мынчалык дасторкон жасашпайт эле. Ысырапкерчилик жок кылса болчу. Ошонун баары өттү кетти. Азыр тага журтка ашка тойго барсам, баягы таятамдын маалындагы жээн табак жок. Таятамы көрүп билген сырдашкан адамдар өзү аз калды. Бирде жайлоого кошо малайдашып жүрүп калдым. 13 жашка чыгып, кадыресе бой тартып, бозуландар катарын толуктап калгам. Ачынын үстүндө Кочкор-Ата деген жер бар. Сууга жакшы. Ар жылы жайлоого кеткиче 20-30 күн ошол жерде болот таятам. Малдарын топтойт ар айылдан. Колхоздун эгиндеринен алыс. Бу адамдар баары эле бир күндө чыга койбойт малын айдап. Же ал маалда мындай уюлдук байланыш жок. Чалып же СМС жөнөтүп кабарлаша койгудай. Бир күнү бир айылдан айдап келсе, экинчи күнү дагы бир айылдан. Кудай жалгап мингич аты көп болчу. Таскактатып урдуруп жетип барасың малын кошчу кишинин үйүнө. Май айын ортолоп жайлоого жөнөйт таятам. Ошо жайлоого кеткенче кой менен малын карашабыз. Туш тарапта жайнаган ар кимдин малы. Кошулуп кетпесин деп эки көзүбүз төрт болот. Эки-экиден болуп бөлүнүп, кезектешип карайбыз. Күндөгүдөй эле иштер менен алек болуп жүргөнбүз. Таятам чатырдан чыгып мени тиктеп калды. Жөн карабаганын билдим. Ой, өтөмүш, бери бас. Таятам өкүмдү унчукту. Каухарды мин, экөөбүз адамдыкына барып келели. Каухар көк пыштынын коюлган аты. Темгил көк түстүү бул жаш жылкысын таятам аябай жакшы көрөт. Негизи жылкыны аздектеп карайт болчу. Баарына ат коюп алган. Жакут, Чапай, Трактир, анан ушу Каухар. Трактири курсагы чоң.
жоон буттуу ат, өлгүдөй күчтүү, отун менен сууну ошо менен ташыйбыз. Жайлоодо туз ташыганда көзүңдү ачат, жоош аябай. Таятамдын мингени чоң айгыр, мен билгенден көк ат дешет. Басмайылды бекем тартып, шап миндим быштыга. Жүрөгү ток, курш жылкы туяктарын өктөм шилтеп, көк аттын артынан жөнөдү жортуп. Май жаздын акыркы жана эң сулуу ай эмеспи? Айлана тегерек жапжашыл болуп, эми гана ачыла баштаган кызгалдактар акырын соккон жылуу желге ыргалышат. Ар жерде торгойлор бири-бири менен үн алышып сайрап, уккан адамдын көңүлүн ачат. Эми гана жер бетине чыккан чегирткелердин алсыз чырылдаган үнү торгой үнүнө жарашып, ырчынын жанында коштоп турган комуз үнүндөй угулат. Туш тарапта өсүп жаткан чырыштын ортосундагы бийик өзөгү гүлдөп, гүлдөрдүн арасында бармактай болгон түрү суук, чаар ала курттар жүрөт. Шоктугум ашып тек отурбайм ээрде. Ойдолоп, ары-бери эңилип колумдагы камчы менен кээ бирин түшүрө чапканга үлгүрдүм. Бирөөсү жаргылдай болуп тойгон окшобойбу? Камчынын уучу тийип, ичиндеги жашыл суюктугу колум менен бетиме чачырады. Жийиркенип алып, картайып калган бийик чүкүрүнүн катуу жалбырагын эңили үзүп, жүзүмө арчыдым. Бастырып жүрүп жапай алма менен долоно, анан ак чечек аралашып өскөн колотко келдик. Таятам токтоп, куржундагы дүрбүсүн алды. Колоттун этегинде өскөн байтүп долононун жанында оттоп жаткан уйду карап, бир топко туруп калды. 2 күндөн бери көрүнбөй калды эле кысталак. Амиракулдун чоң күрөң ую, бооз болчу. Тууган окшойт ушу жерге. Мал ээсин татпаса арам өлөт. Сыраңдап, жаны тынч эмес бул уйдун, деди таятам, колундагы дүрбүнү көзүнөн албай. Торпогун бекитип койгондур? Жакын эле жерде болуш керек. Шынаарылап, ушу жерде оттоганына караганда. Мен даана көрүнбөсө да аңырайып, таятам тиктеп турган жакты карадым. Бир нерсени ойлоп алаксып кеткен окшойм. Таятамдын сөзү өзүмө келтирди. Чүйдү атыңы, өтөмүшүм? Кайтканда торпогун таап, айдай кетебиз уйду. Теминдим быштынын капталына. Селт этти да таарынгасы башын бир чулгуду. Желген бойдон кыядагы жалгыз аяк жолго түшүп, көк аттын артынан жөнөдү. Бир аз жүргөндөн соң кең жайыкка чыга келдик. Жайыктын бүткөн жериндеги бийик бооруна долону менен караган өскөн дөңдүн түбүндө 2 чатыр тигилип туруптур. Тегерегинде бир топ адам жүрөт. Казан кайнап жаткан го. Жер очоктон созолонуп, көк түтүн чыгып жатат. Карап турганбы бизди колоттон чыгышыбыз менен эле 2 адам утурлай басты. Дем ала турган жерине жеткенин сезген көк ат жүрүшүн тездетти. Аны ээрчип бышты да башын 2 жакка таштап алчактай басты. Ассалам алейкум туугандарым, тынчсыңарбы? Таятам салам берди тосуп чыккан адамдарга. Келиң, Муктар аке. Алейкум ассалам. Бирөөсү алик алып, көк аттын чылбырын кармады. Жашы 30дар шамалы экен экөө тең. Жакын туугандар окшойт. Бою да, өңү да бирдей. Жарымы жерден чыгып турган уйдай кызыл таштын көлөкөсүндө жатып, сөөк кажыган карала дөбөт кайдыгер карап койду биз жака. Үрүмүш болду алгач, ит каадасын кылып. Көк атты жетелеп бараткан жигиттин «Алапар, чып!» деген сөзүн угуп, кайра алдында кемирип жаткан сөөгү менен алек болуп калды. Ал учурда бооз чоң чатырдан чыккан 4 аксакал бизге жакындап келип калган эле. Ортодогу чап жаактуу, бою узун, көк сакалы өзүнө жарашып турган чал менен биринчи учурашты таятам. Келип калдыңбы, Муктар? Мал жаның тынчпы? Таятамдын колун кошколдоп кармап алып кое бербестен. Менимче чатырдын ээси ушул киши окшойт. Кемпириң, неберелериң аманбы? Анан калгандары менен учурашты. Баягы эле сөздөр. Тынчсыңарбы? Кудайга шүгүр, рахмат. Өзүңөр амансыңарбы деген. Бирок азыркыдай көңүл үчүн эмес, тескерисинче чын жүрөктөн, тууган адамдын абалына күйүп, кызыгып айтылган сөздөр. Мен да буйдалбастан салам айтып учурашып чыктым. Таятамдын көзүнчө бир нерседен тартынып, мылжыңдап учурашсаң анда өлгөнүң ошо. Уа атаңын оозун ырайын, былжырбай. Шөмтүрөбөй адамдын көзүн тиктеп учурашты үйрөн. Ассалам алейкум де, деп сөгөт таятам. Ошону укпайын деп бир аз бийигирээк үн чыгарып учураштым окшойт.
Ар жакта кызмат кылып жүргөн келиндер менен кыздар өз ара бир күлүп алганын кулагым чалды. Ага маани берген жокмун. Таятамдын бир сөккөнүнө караганда булардын күлгөнүн 10 жолу уккан абзел болчу мен үчүн. Андыктан алардын шылдың күлкүсүн кулактын сыртынан кетирдим. Колго суу куюлуп, баарыбыз чоң чатырга кирип орун алдык. Төргө адаттагыдай эле таятам чыкты. Жанынан үй ээси Адан Аксакал. Андан кийин жашына карап калгандар отурду. Мени да жогору өткөзмөк болушту эле таятамдын көзүнө карап алып, ошол эң төмөндөгү орун мага сонун жарашаарын түшүндүм. Ага болбой эле отургандардын бирөөсү: жээним, өт жогору, сен меймансың да" деп калды. "Өй, калык, жээнини сыйлагың келсе, үйүңө чакырып, төрүңө отургуз. Азыр ошол жерде эле отурат. Ар ким өз ордун билгени түзүк. Эмитен аңдап жүргөн жакшы адамгерчиликти, жаш менен карын айырмасын" деген таятамдын сөзү менен менин чатырдагы ордум тууралуу маселеге чекит коюлду. "Бул жигит кайсы неберең?" Адан Аксакал мени көзүн жылжыйтып караган бойдон таятама кайрылды. "Мурда кийин көргөн эмес экенмин. Болбосо неберелериңдин көпчүлүгүн тааныйт элем." Мени битиктеп алып таятам тууганынын суроосуна жооп берди. "Бул жээн неберем. Парсиездеги, ал мезгилде 22 Парсиез атындагы колхоз деп аталчу, биздин айыл өкмөтүбүз. Парсиездеги экинчи кызым Саракандын уулу. Эркектеринен чоңушу." Түзүк" дешти баары. Аңгыча биздин аттарды алган жигиттердин бирөө чатырга баш бакты. "Ата, эт бышып калды" деди. "Алып келе берейинби?" "Ооба, даяр болсо алып келе бер." Адан Аксакал бирдемени эстеди окшойт. Сыртка чыккан уулун кайра чакырды. "Колдош, бери кара." Уулу леп этип кайра чатырга баш бакты. "Чатырдын этегин көтөрүп койгулачы, ысып кеттик." Чатыр ичи чындап ысып кеткен экен. Жерге тийип турган этегин көтөрөөрү менен жан сергиткен муздак аба кирип келди. Кантип сыртка чыгып кетиштин айласын таппай жаткан элем, таятаман коркуп. Жыргап эле калдым, сергип. Ал эми чоңдор өз сөздөрү менен убара. Мал акысы канча? Жайлоодо кар кетиппи? Ким канча мал алып чыкты? Ушуга окшогон сөздөр сүйлөнүп отурду. Анын арасында жоголгон малдар тууралуу да бирин экин сөз козголду. Ал ортодо шорпо куюлган чыныларды көтөрүп, баягы эки жигит келди. Артынан эки келинди ээрчитип, менимче аялдар окшойт. Алардын биринин колунда чынылар, экинчиси кыртыштуу кабыргалар менен куйрук боор салынган жыгач табакты кармап келди. Ат минип шылкылдап жүрүп кардым ача түшкөн экен. Шилекейим оозума толо түштү. "Кана, меймандар, тамактан алгылачы?" Жанымда чай куюп отурган киши унчукту. Баары сөзүн токтотуп алдындагы тамакка киришти. Казанда бышкан кара нандан чоң сындырып алып, чыныдагы шорпого туурадым. Дасторкондо айран куюлуп турган кеседен чыныга 2 кашык айран коштум. Кызыл сары түс менен сырдалган жыгач кашык менен чыныдагы шорпо сиңген нандан сузуп алып, жей баштадым. Айран аралашкан майлуу шорпо башкача даамдуу болуп калган экен. Анын үстүнө ач карын болгонума мага өтө эле даамдуу сезилди. Арадан канча жыл өттү. Ошондогу кой шорпонун даамы дагы деле оозумда. Шорпо ичилип бүткөндөн кийин Макеш тага жыгач табакты текеретти. Ар бири бирден кабырга, бирден куйрук боор алышты. Мен да катардан калбай үлүшүмдү алдым. Нандын жука жерине куйрук бооду кабаттап коюп тиштедим. Ширеси оозума жайыла түштү. Шорпого туздан аябай кошуп аралаштырып, үстүнө сээп койгон экен. Жөн эле иштейимди ачат. Адан Аксакал жанымда отурган кишиге үстүндө илинген тонду көргөздү. "Макей, тондун алдындагы чанашты алчы." Ал ордунан шашпай туруп барып, тондун алдындагы чанашты алды. Чатыр ичине кымыздын өзгөчө жыты буркурады. Баарынын мурдун кытыгылады көрүнөт, көздөрү чаначта. "Ач карын кымыз шыкабай биринчи бирдеке шам-шум этсин дедим" деп күлүп алды Адан Аксакал. "Карды ач адам ичсе талкышытып, уйкуну келтирип, иштейиңи бууп коет да. Мына эми иче беребиз." Дасторкондун четинде көмөрүлүп жаңгактан кырылган 2 чоң кесе турган. Көрсө кымыз куюла турган экен. Буларды неге койду берге деп кыйла баш ооруткан элем башта. Макеш тага жыгач кеселерге кымыз куя баштады.
Тологуй, деди Адан аксакал. Өзү кичинекей кесе болсо. Ага да жарым куюп. Аркы чатырда 2 саба толо кымыз турат. Силерге деп 2 күндөн бери топтоп атабыз. Алгач таятам менен Адан аксакалга сунулду. Экөө тең бир көтөргөн бойдон жутту. Акырында Макеш дага менен мага келди. Уят болбойн деп мен да шыпкап ичип салдым. Түзүк, деди чал мага карап. Түзүк эле киши болгудайсың жээним. Тайын тартат дейт. Таятаңдай инсан болулайым. Адан аксакал таятаман 5-6 жаш уудай көрүндү мага. Аз сүйлөп, көп тыңшаган адам экен. Башкалардын айтканына башы ийкеп, анда санда гана сүйлөгөнү болбосо, дээрлик унчукпады. Бирок үйдө айткан, дегени деген болуп көнгөн кишидей. Ал сүйлөп жатканда бири да бузбастан, жада калса таятам да угуп отурушту. Ушундай экен да жашоо, Муктар тууганым. Кечээ эле ушинтип чоң аталарыбыздын, атабыздын артынан ээрчип жүргөн бозбаш бар элек. Мына эми төрүбүздөн көрүбүз жакын болуп, ар бир аткан таңды көргөнүбүзгө кубанып жүрөбүз, деди сакалын жанып. Канча күндөн бери убакыт таппайм, же шарт келишпей калат. Ушинтип атып жайлоого кетирип албайлы деп кечинде бала жөнөткөм. Рахмат, Адан. Көңүлүң таза тууганымсың. Бу ичпей жүргөн кымыз же жебей жүргөн койдун эти беле. Өзүңдү көрүп, аз болсо да сүйлөшүп жер жазып кетейин деген ойго. Көп тириликтин аракетинде жүрүп, өмүр өтүп жатат. Аны капарга албайбыз. Эртең эле муздак жерди кучактап калыш эстен чыгып. Баары айтылган сөз маанисин талдап отуруп калды. Мен ойдолоп аяк биякты тиктеп отурам. Бул неберең жашы канчада? Бир азга өкүм сүргөн тынчтыкты Адан аксакалдын акырын чыккан үнү бузду. 13кө чыктым, тага. Таятаман озунуп жооп бердим. Менин жашымы таятам билбесе керек деген ойдо. Түзүксүң жээним. 5-6 жылдан кийин үйлөнө турган болуп калат экенсиң. Ошол маалда ысык токоч көтөрүп чатырга 7 же 8 жаштагы секелек кыз кирди. Эки бети кыпкызыл. Кызыл жип аралатып майда өрүлгөн капкара чачтары сербеңдейт. Тоодо жүрүп айыл ишине бышкан кыз да. Дастаркондун четине чөк түшүп тизесин жыйды. Колундагы токоч салган жашыл түстөгү темир табакты дастарконго койду. Кайра ошол бойдон ордунан турду да сыртка чыгып кетти. Колдоштун улуу кызы. Ушинтип кол арага жарап калды. Жээн үйлөнө турган маалда алып кел. Ушул небереңе берейин кызды. Шылтоо менен балдарда катташып турат, деди Адан аксакал. Ооба да, деди таятам, чоң сары тиштерин кашкайта жылмайып. Бул өтөмүштү өзүң эле күйөө бала кылып берейин. Илгери ушинтип эле балдардын баштарын байлап койчу эле. Төрөлө электе, бала белде маалында куда түшүп коюшчу. Жуда сонун иш болот. Мен ыңгайсыз абалда калдым. Албетте мурунга жеткирип, классташ кыздарга уурдана көз салып баштаган элек. Алдыбыз кат жазганга да үлгүрүп. Бирок мурдунун суусу эми токтогон секелек кызды өзүмө такыр эле тең көрө албай койдум. Элеңдеп эки жакты тиктедим. Кудум азыр эле үйлөндүрүп ийчүдөй сезилип. Туруп алып качкым келди. Көзүмөн жүрөксүй түшкөнүмү байкадыбы, жанымдагы Макеш дагы мага карап жылмайды. Чоочуп кеттиң го жээним? Сыр бербей ылжыймыш болдум. Же күлгөнүм окшосочу. Ха. Өтөмүш, не чочуйсуң? Карсылдап күлдү таятам. Кичинекей кыз экен го, бу чоңойгуча оозума ушул сөз келиптир. Сен аскерден келгиче созулган кыз болуп калат. Али артынан жүгүрүп убара болосуң жээним? Жогоруда отурган кишилердин бирөө үн катты. Пешенесине туура келсе, адам баласы эч жака кача албайт. Таятам кескин түрдө айтты. Адамдын тагдыры бир гана жараткан Алланын колунда. Канчалаган менмин деген хандар менен байлар, балбан билек баатырлар тагдырдын өкүмүнө кыңдый албай моюнсунуп келген. Бекер отургуча бекер сөз дейт. Мен да силерге жашымды уккан бир окуяны айтып берейин. Муну мага айткан адам ошолордун урпактарынан болчу. Айтың, Муктар аке, убакыт кеңири угабыз да, дешти отургандар. Сүйүндүм. Өзүмөн сөз алыстап башка нерсеге өткөнүнө. Таятам колун майлыкка арчып, топусун башынан чечти. Мындан
100 же 150 жыл чамасында илгери болгон экен бул окуя. Мен да үйлөнөр маалымда уккан элем муну, деди да кхым деп тамагын жасап алып сөзүн баштады. Ошол мезгилде Ажыбек деген бир бай болгон экен. Малы көп. Өзү дагы ошол кездин башкы манаптарына салыштырмалуу адилеттүү жана калыс адамдардан болгон дейт. Анда кат тааныган билимдүү адам аз болуп, көп эле караңгы жана сабатсыз болгон эмеспи? Азыркыдай четтен сабаттуу болуп тамга тааныш кайда? Ушуларды көргөн бай айылынан 5 баланы Кокондогу чоң медресенин бирине берген экен. Өзүнүн кенже уулун кошуп. Ал маалда маалимдери катуу сабашчу дейт окуган балдарды. Байдын баласынан башкасы ага чыдабай качып келе бериптир. Колунда токочу бар бала каерде болсо да сүйгүнчүктүү го. Байдын баласын ура албады агайлары. Тескерисинче башкаларга караганда көбүрөөк көңүл буруп, тамагында жакшы карашты. Кокондогу чоң соодагерлердин бири Музафар атасынын досу болуп, ал медресенин мударистери менен алакасы жакшы болчу. Ашынандын кичик уулу эле. Жакшылап караңдар, азиздерим, деп катуу дайындаган. Байдын көкүрөк күчүгү кыйынчылык тартпай жүрүп бүттү окуусун. 4 жыл бою жайында гана 2 айга келет. Жыл бою көрбөй сагынып калган атасы менен апасы уулун жанынан чыгарбай, 2 ай ичи өнтөлөп, жан алы калбай эркелетет. Ошентип отуруп 9 жашында окууга кеткен бала 13кө чыкканда бүттү окуусун. Ошо бүтүргөн жылы жаз эрте келип, күн катуу ысып кетти. Бай жайлоого көчүп баратып, өзүнүн тууганы, ары сөзмөр, ары палван Көпөбай деген билерман тууганын Коконго жөнөттү. Мен узак жолго чыдагыдай эмесмин, Көпөбай. Бул ысыкта Сарттын мейманканасында бүргө менен чиркейге таланып кызыл көш боло турган алым жок. Сен жаныңа бир ишенген кишиңди алып Коконго баргын. Бирден ат жетелегиле, жол ката алмаштырып минесиңер. Жеткенде бирин Музафардын алдына тарткыла. Досуң берди де. Кантсе да 4,5 жыл карап жүрдү баланы. Медресенин акысын бүт төлөп койгом. Анан айтаарым, Ырысбекке курчат мингизбе. Колума аман эсен тапшыр. Жетелеген 2 аттын бирине жеңин көчкөндө минчи кашка жоргон ал. Басыгы жакшы, жоош жылкы. Көңүлүм да тынч болот менин. Экинчисине түзүгүрөөгүн танда. Келгениңде туура эле жайлоого, кичи талга чыгып баргыла. Ошо жерде күтөм, Куда кааласа силерди. Макул, Ажыбек аке. Көчкө даярданып 3 күндөн бери аттарды таңашырып атканбыз. Куп эле болду да, кечинде эле аттанабыз анда, деди Көрпөбай. Жаныма Орунбекти эле ээрчитем. Бу да жүрө бербей эл жер таанысын. Эс алып, таң эртеден аттансаңар кантет? Ажыбек бай укесин аяп. Эрте менен жолго чыга турган болсок, өз жерибизден чыккыча эле кеч кирет. Караңгыда жакшы билбеген жерде жол жүрүш кооптуу. Көрпөбай токтоо сүйлөп шартты түшүндүрдү. Минтип, ууру кески көбөйгөн кезде бейтааныш аймакта күндүз эле жол жүргөнүбүз жакшы го. Кандай дейсиз, бай? Туура айтасың, мен аны ойго албапмын. Ошол күнү күн батпастан Көрпөбай коштогон жигити менен жол азыгын куржунга салып, бирден атты жетелеп, жолдогу чаңды удургуткан бойдон жолго чыкты. Бай да таң эртеден көч баштап, айылы менен жылда өзү жайлап отурчу айтылуу Күрөбөс жайлоосуна жол алды. 1,5 күн дегенде Коконго жетишти Көрпөбайлар. Алар шаарга жетээрде караңгы кирип кеткен эле. Бирок мурда бай менен келип жүргөн үчүн Көрпөбай кыйналбай эле таап келди Музафардын короосун. Жакын барып, жыгач дарбазаны сабына коргошун уюткан камчысы менен такылдатты. «Ха, ким бу беймаалда?» деп үн салды Музафар. «Ассалому алейкум, Музафар бай. Бу бизди Ажыбек бай досуңуз жөнөттү», деп жооп берди Көрпөбай. Ажыбек досуңуз дегенде өзүнө келди Музафар. Элет жеринде түнү бирөө чакырып, же салам айтып келсе көнүмүш нерсе. Атүгүл тааныбаса деле Кудай конок деп тамагын берип жаткырып коет үйүнө. Шаарда такыр андай эмес болчу. Түн ичинде бирөөнүкүнө башка бирөө басып барбайт. Жакын кошулар гана каза болуп калса, түндө кириши мүмкүн. Андыктан Музафардын чочуганына себеп бар эле. Жыгач дарбазаны ачты кыйчылдатып, аттарынын туягын дүпүрөтүп, атчан адам көрүнбөй турган кылып урулган баксанын ичиндеги кең короого киришти. Ошондо гана аттан түштү Көрпөбай. «Келиң, бурадарым, келиң.
деп Көрпөбайдын колун кармады. Тынч аман келип алдыңарбы? Дароо кызматчысын чакырып, конокторго жай даярдашын буйруду. Кыйды Көрпөбай байкады. Музафардын бирдемени үмүт кылып жатканын. Анын үстүнө байдын аманатын эртерээк эле карматып кутулуп коюуну чечти. Бай, бери караң, деди. Жанына жакын келген үй ээсине четте, кашка жорго менен бир байланып турган торубуштуну көргөздү. Мынабу жылкыны досуңуз сизге белек кылды. Той тамашага минип жүрсүн досум. Баланы карап жүрдү. Ушунча убакыт менден бир курсант болуп калсын. Күлүк аттын баласы, кастарлап карасын, деди. Музафардын оозу жайылып, торубуштуну гана тиктеп калды. А муну сизге базарлык кылып берсин деп берди. Эмне керек экенин билет өзү деген, деп Көрпөбай Музафардын колуна акча салган калтаны карматты. Шыпылдаган Музафар дароо кызматчысына тамак жасоону айтты. Өзү лепилдеп жүзүмдар алдындагы супага калың кылып жакандоз салды. Мис чылапчынды тосуп суу куйдурду колдоруна. Дасторкон салынып, кып-кызыл паттир гана каймак менен ак кант коюлду. Соңунан дароо ысык чай алып келишти. Тамак бышканча чай ичип отургула, азиз меймандар, деп Музафар аттар жакка басты. Мен аттарга беде салдырып коеюн. Торубуштунун жанына барган Музафардын «Ха жаныбар эй!» деп суктанып жаткан доошу угулуп жатты. Торубушты чынында сулуу жылкы эле. Ат сеники дегенден кийин көрдүңбү? Өзгөрдү бу касамкор, деп күлүп калды Көрпөбай. Башы менен Музафар тарапка ишара кылып. Өлгүдөй кыйтыр сараң болот булар. Болбосо тамак бербей эле жаткырып коймок. Коштоп келген жигити өзүнүн эле бир тууган агасынын уулу Орунбек болчу. Баарына аң-таң болуп эсоо турат. Ал такыр шаарга келген эмес эле. Мынчалык жыш отурукташкан калктуу конуштарды көрө элек. Жаш болсо да акылга дыйкан Көрпөбай инисин эл таанып быша жүрсүн деп ээрчитип алган. Тамак даяр болгон экен. Дароо эле табакка салып келе калышты. Нарыдан бери жеп уйкуга кетти экөө. Жол жүрүп чарчаганга таң аткыча чиркей чакканын да билбей укташты. Эрте менен туруп жуунуп, чай ичишти. Музафар менен базарга барышты. Кечээги берген акчага эсептеп туруп чай-чамек, ар түрдүү таттуулар, мейиз, кап, матанын түрүн берди. Темир устанын дүкөнүнө барып, шуйшаң, орок, бычак, кайчы алышты. Музафар бийикте илинип турган мүйүз саптуу чоң бычакты алды. Кындан сууруп, астейдил тегелетип карады. Анан аны Көрпөбайга узатты. Ажыбек досума берип коесуз, эстеликке урунуп жүрсүн. Кимден укканын эстей албады. Бычакты белекке берип, же бекер алганы болбойт деген сөздү уккан эле. Колуна кармаган бычак жагымсыз сезим калтырды. Берген Музафар, алчу Ажыбек. Мага не тиешеси болмок эле бу канжардын, деген ой менен өз көңүлүн жайгады да бычакты өтүгүнүн кончуна солоду. Ошол учурда эңгезердей чоң, багжайган көкүрөгүн жүн баскан, мурдунун белинен баштап оң жаагына чейинки коркунучтуу тыргы бар адамды дагы көрдү. Бая эле соода кылып жатышкан жерде да көргөн эле, бирок маани берген эмес. Базарда жүргөн көп адамдын бири да деп, азыр Көрпөбайга өздөрүн аңдып жүргөндөй сезилди. Музафар аке, тиги баятан бери бизди аңдып жүргөнсүйт го, ушу менен экинчи жолу байкадым, деди. Түрү суук киши ары караганда. Музафар карап туруп калды, Көрпөбай ымдаган кишини тиктеп. Анан дароо мындай деди. Ха, жүзү курусун бу куда ургандын. Хасан Каракчы деген ушу, Кисавир. Алы жеткенин тартып алат, жетпегенин уурдап алат. Бул базарда баары тааныйт, билет муну. Силердей алыстан келген бурадарларды, жалгыз жүргөн адамдарды аңдыйт. Өзүнө окшогон 5-6 шериги бар. Этият болгула. Көрпөбай менен шериги да жанына сала келген акчаларына үйдөгү бала чакасына керектүү буюмдарын алышты. Андан келишип бир уйгурдун ашканасына кирип тамактанып чыгышты. Түш ой алган буюмдарын баарын кирекештин арабасына жүктөп, Музафардын короосуна алып келип түшүрүштү. Музафар кайра чыгып кетти. 2 сааттан кийин келди. Туттандан кийин келет бала. Азыр буюм тайымдарын топтоп атат. Кечинде өзүм ээрчитип келем иншаллах. Жакшылап демди алып, эрте менен жолго чыгып кетесиздер. Багымдаттан кийин. Кечке чейин жакшы жүрсөңөр, тоо этектеп барып каласыңар, деди Музафар. Уруш токтогон менен жалгыз жарым адамды тоногон каракчылар жуда көбөйгөн азыр. Көрпөбай да анын айтканын туура көрдү. Айтса айтпаса кеч киргиче бул чөлкөмдөн чыгып кетпесе болгудай эмес. Аздыр көптүр базардан алган буюмдары бар.
Бейтаныш жерде кимдин ким экенин ким билсин? Жер өңүтүн билген каракчылар болсо оңой эле үчөөнү тузакка түшүрөт. Алган дүнүйө деле өлүп кетсин. Корккону Ырысбек. Канча жылдан бери үйүнө жат болуп окуп жүрөт талаада. Тынч аман алып барыш керек атасынын алдына. Түн бир убакта келди Музафар, Ырысбекти ээрчитип. Үйүндөгү кызматчы буюмдарын эки капка салып, эшекке артып жетелеп алыптыр. Көрпө аке, жүгүрүп келип кучактап калды. Келдиңер бакыры. Жолуңарды карап көзүм талды го. Бетин Көрпөбайдын жайык көкүрөгүнө такап туруп калды Ырысбек. Ичи эзилип ыйлагысы келди баланы аяп. Бир жолу жадап бүткөн экен бул жерден байкуш, деп ойлоду. Эхе, Ырысбек байбатча, туугандарыңызды жуда каттык сагынган экенсиз да, деп күлүп калды Музафар. Бүлбүл жанган шамдын жарыгынан Көрпөбай Ырысбектин көзүнөн жаш агып калганын көрдү. Бирок байкамаксанга алып койду. Өзүнүн чоң уулу Эржигит экөө курдаш. Илимдүү болсун уулум деп Ажыбекбай жаш баланы 4 жылдан бери үйдөн жат кылды. Сагынды да үйүн, бир туугандарын, ата-энесин. Эрте жолго чыгууну көздөп, дароо эле жатканга кам урушту. Эртең менен кой эти кошулуп демделген палоону жеп, Музафар бай менен коштошуп жолго чыкты үчөө. Күн чыккан маалда алар кокондон кыйла алыстап кеткен болчу. Хасан каракчынын жан жөкөрлөрүнүн бири жеткирди дароо Көрпөбайлардын шаардан чыгып баратканын. Кожоюн, Музафар соодагердин дарбазасынан чыгып кеттичү тең. Энди неме кылабыз? Хасанда канчалаган ыйкы-тыйкы, жаңжалдарга аралашкан кыйды эле. Кечээ алардын артынан адам койгон. Каерде жатып, эмне иш кылып жатканын билип турмакка. Көргөндө эле сезген Көрпөбайдын оңой киши эмес экенин. Арзыаган эле нерселер экен алган буюмдары. Аларга буюм саткан соодагерлерден эмне сатып алганын сурап алган. Болор болбос нерсеге кызыгып, өз өмүрүн тобокелге салгысы келбеди. Кете берсин. Кымбат нерсеси алдында минген аттар экен. Алган малы көп нерсе эмес. Маганы соодагерлер айтты. Бек калба отуралы. Ха, энди аттарын сатсак пул да. Жаны тынчыбады тынчынан. Тобокел кылып көрөлүбү? Жым отур. Каары бетине чыккан Хасан каракчы зиркилдеди. Бу сен кылган ишиң сөз ташыш. Кылыч менен бычакты мына биз шилтеп, биз саябыз. Күчкө толгон эки атчан кыргыз жөө 50 адамга алдырбайт. Көрдүң го каттасын, палбан адам экен. Койнунда кылыч көрбөй калган окшойсуң. Баранда, сен жол тосуп. Ошо кылычы менен ал дагы эссиз башыңды кыя чапсын. Бизге өзүбүздүн тегеректеги коркок байбатчалардан өтөрү жок. Кыргызың өзү өлсө да атын бербейт. Жылкы канаттуу эл болот булар. Атын сатат имиш. Биринчи ошо аттарды ал, анан сат. Жанындагы эки шериги кошо каткырды. Шүмүрөйгөн тынчы отуруп калды, шаабайы сууп. 3 атка теңдеп артылган үчүн жүк аттарга анчалык оордугун тийгизбеди. Анын үстүнө үчөө тең тандалма мингич аттар болчу. Көрпөбайдын чабдар аты улак тартышка жараган, дуанга атагы чыккан күлүктөрдүн бири эле. Шериги Орунбектин аты да жөнөкөй эмес. Эми баралына келип, күчкө толгон асыл тукум жылкыдан. Ырысбек минген кашка жорго 5 асы. Ажынын байбичесинен башка адам минбейт. Адамды калкытып, уйкусун келтирчү жол жоргосу бар. Анан дагы бир касиети бар эле бул жаныбардын. Такыр үркүштү билбейт. Чалынбастан изин так баскан ат. Байбиче, жайлоого жөө кетсем да мейли, кулунумду ушат менен алып келсин деп катуу дайындаган эрине. Күн төбөдөн өтүп бешим намаз маал болду. Жол боюнда өскөн өрүк бактын жанына жетип келишкен эле. Өздөрү шамшум этип алууну чечишти. Андан да аттардын белин бир аз эс алдырыш керек болду. Булар да оттоп кубаттанып алышсын деп. Көрпөбай куржундан кечээ Музафар алып берген бычакты алды. Бир сыйра тегеретип карады. Анын жанына Ырысбекти чакырды. Эмне болду, Көрпөбай аке? Деди жакын келип. Бул бычакты кечээ алып бердили Музафар. Атаңа белек кылып. Узак жолдо баратабыз. Белиңе байлап коеюнчу. Не бар, не жок, билиш кыйын. Дагы бир топ сөз айтып, чапандын ичинен байланган белбоосуна бычактын кынындагы кайыштан тилинген жиби менен бекем байлады. Артынан эскертип койду. Өтө эле курч экен мизи, этият бол. Макул деп бычак илинген тушту чапандын сыртынан сылап басып кетти аттар жака. Көрпөбайдын көзүнө баягы базардагы Хасан каракчынын элеси келе берди. Чай кайнам убакыттан соң аттардын белин тартып, жүктү кайра артышты. Алдыда Орунбек,
Ага улай Ырысбек баратты. Алды артына тынбай көз салган Көрпөбай артта келе жатты. Дайыма алдыда топ баштап жүрчү чабдары алдыга умтулат, суулугун кемирип. Сол колу менен тизгинди бекем кармап, кайра-кайра оозуну тартып келе жатты. Тээ алыстагы башынан ак кар кетпеген улуу тоолорго жакындап алса эле. Кудай жалгап, тааныш айылдардын бирине жетип келишти кечинде. Бул айылдарда жашагандар көбүрөөк дыйканчылык кылышат. Арасында улак тартышка келип жүргөн тең-туш кишилер бар эле, жакшы санаалаш. Айыл четине келгенде желкесине кетменин коюп, ала чандыр кара үйдү айдап бара жаткан кишини көрүштү. Ассалам алейкум тууганым. Алейкум салам деп жооп берди. Аңырайып тиктеп калды. Ким болду булар дегенсип. Тууганым, бизге Маматкадырдын үйүн көргөзүп койчу. Алыстан жол тартып келе жатабыз. Досу болот элем. Улакчы Маматкадырбы? Деди ал. Мен кайниси болом анын. Жүргүлө. Тез эле кирип барышты. Ар жерде салынган 20 чакты үй бар экен. Чатыры камыш менен жабылган. Ортодогу калың бактуу үйгө ээрчитип барды үчөөнү. Сыртта жүргөн экен досу. Жакындап келе жаткан 3 атчанды таңыркап карап калды. Кел досум. Бажырайып күлгөн тейде учурашты Маматкадыр аттан секирип түшкөн досу менен. Тынччылыкпы? Сен минтип келбейт элең. Жоон күтпөй эле шериктери менен учурашты. Анан кайнисине карап кыйкырды. Азим, Кашаадагы козулардан бирөөнү жетелеп кел. Келе жатып Сатаркул акеми, жеңемди кошо айта кел. Баг ичиндеги бастырмага алып барып байлады аттарын. Түшүргөн жүктөрүн үйдүн алдына алып келип койду. Ал учурда аялы да сыртка чыгып калган эле. Ага бирдемелерди айтты. Аялы келгендери менен учурашып, кайра үйгө кирип кетти. Бир тал өсүп турган чөбү жок зымылдаган тегиз жерге суу чачып шыпырып койгон экен. Үйдөн кийиз менен шырдак алып чыгып кабаттап салды. Тегелетип төшөп коюп, ар жерге бирден жаздык таштады. Баары келип орун алышты. Алдыга дасторкон салынгыча эки дос көп сөздү сүйлөшүп үлгүрүштү. Көрпөбай неге коконго барганын айтты. Мамакадыр угуп отурду, анда-санда Ырысбекти тиктеп коюп. Аңгыча куйруктуу кара козуну жетелеп кайниси менен дагы бир жигит келди. Бата кылышты. Түн бир окумга чейин маектешип отурушту эки дос. Ал ортодо эт бышып тамак желип бүттү. Орунбек менен Ырысбек уктады. Ат үстүндө эзилишти окшойт. Алыс аралыкка жүрбөгөндүк кылып. Таң эртеден кайра жолго чыгышты. Мамакадыр улакка чапчы кара кашка атын минип бир кыйла жерге чейин узатып келди. Досум, сенден ыраазымын. Жаш өтүп баратат, катташып туралы. Күздө чарбаңы жыйнап алгандан кийин күтөм. Менин үйүмө да баргын, деди. Досунун меймандосчулугуна жетине албай. Сөзсүз бар. Кудай кааласа барамын, Көрпөбай. Жакшы жетип алгыла. Мындан биягына коркунуч жок эле. Мындан ары өзү көрүп жүрчү тааныш айылдар. Эл аз. Баары жогорулап салкын кууп кеткен окшойт. Өзү деле 5 күндөн бери ысык өтүп жүдөп кетти. Жайлоонун салкын абасын, жан сергиткен желин, муздак түндөрүн сагынды. Өз жериңин кадырын бир аз алыстай түшсөң эле билет экенсиң да. Өздөрүнүн айылына 20 чакырымдай калганда Көрпөбай аттарды сай бойлото бурду. Ырысбек, айылда эч ким калбады. Азыр дөңгө чыгып жаз кечүүгө чейин кырлап кетебиз. Эртерээк жетебиз. Салт атчанбыз. Тегиз менен кеткидей айдаган мал жок. Кол кармай турган жүк жок. Ага баары бир эле. Көңүлү көк талкандай калган медресе менен кошоматчы мугалимдерден, шаардын мээ кайнаткан ысыгынан, сассык абасынан кутулганына бактысы тоодой болчу. Такыр дем алгысы келбейт. Кеттикпи деп демитип, оюна койсоң аттарды зоруктуруп өлтүргүдөй. Түш ой токойго жакындап келишти. Куржундагы суусу түгөнүп, чаңкап калышкан эле. Же жол четинде булактардан аккан суунун изи билинбейт. Сайдан кыйла алыстап кетишкен эле. Барып келгени өтө көп убакыт кетмек. Мындан ары бир аз жүрсө токой аралашат. Суук булакка жетип түнөп, анан жайлоого чыгып барышат эртең кечке чейин. Ошол маалда иттин үргөнү угулду. Бул жерде адам отурчу эмес эле, деген Көрпөбай кулак түрүп калды. Жатакчы дейин десең малга ыңгайсыз. Бир жагы токой, ууру кескинин эле олжосу болот мал. Дыйкан дейин десең айдай турган жери жок. Ырас, жоодар чөбү сеңселип, арасында кийик оттун жыты мурун жарат. Акыркы жылдары чөп чаап, кышта мал көптөргө сатышты кесип кылып алган жакыр адамдар бар болчу. Ошолордон окшойт деп, ошентсе да чатырына баргысы келди. Ую болсо керек, айраны бардыр деп. Бети каймактаган нак айрандын даамын сагынган жаны тамшанып да алды. Оозуна келген шилекейин жутуп. Жүргүлөчү, чатыр бар окшойт. Болсо айран ичип,
Бир аз эс алып кетебиз, деди атынын оозун ит үргөн жакка буруп. Ага ата-энесине шашкан Ырысбек көнбөдү. Аке, жолдон калбай кете берели. Азыр эле караңгы кирсе. Кыжаалат болбо, Ырыстай. Атына бурулбай жооп берди Көрпөбай. Биягына көзүмдү байлап койсо да адашпайм. Аргасыз ээрчиди артынан. Чын эле. Колоттун этегинде өскөн жапайы алманын түбүндө алачык тигилип турган экен. Бастырып барышты жанына. Ой, ким бар? Үн салды Орунбек. Бирөө жарым бар экени билинбеди. Не кылышын билбей туруп калышты. Келе бергиле, жолоочу жигиттер. Алачыктын ичинен кара адамдын доушу чыкты. Мени тургузуп кыйнабай кире бергиле, балдарым. Аттарын куюшкандап коюп алачыкка алгач Көрпөбай баш бакты. Төрдө бешик. Бешиктин жанында сакалы куудай ак, боз чапанчан чалып отурган экен. Арыбаңыз аба. Жолуң болсун уулум. Кире кой. Карынын коңур, көңүлдү жай алдырган үнү Көрпөбайдын денесинин ар бир табырына чейин таркап өткөнсүдү. Эмнегедир алда качан өлгөн атасы менен апасы эсине келди. Жакшы ата-эненин баласы экенсиң. Арбагы ыраазы алардын сага, балам, деди аксакал учурашкандан кийин. Тикирейген курч көздөрүн Көрпөбайдан албай, андан ары сөзүн улады. Ушунуңдан жазба. Көрпөбай качан шериктери ичкери киргенде өзүнө келди. Өзүнөн өзү эле жон териси муздап, маңдайынан чыбырчыктаган тери келип, оозу кургап, тили батпай чыкты. Келгиле жигиттер. Ассалому алейкум. Бир ооздон салам айтты экөө. Эми көз салды алачык ичине Көрпөбай. Урунттуу эч нерсе жок. Бүктөлгөн кийиз, эскириги жеткен жууркан түндө жатчы төшөнчүлөрү окшойт. Таза жоолукка таңып, шыргыйга илип коюптур идиш аягын. Чамасы ит сыттап койбосун дегени го. Жанында илинген баштыкта бирдеме томпоет. Ун же кандайдыр бир аштык болсо керек. Ээси өтө эле кедей экени айтпаса да көрүнүп турду. Бирок ушу кээби айткан азгынтай буюмдарын колунан келишинче таза кармап турганына көңүл бурду Көрпөбай. Аял таза болсо үй таза. Акыры бир күн тирилиги оңолот мындай аял заты бар эркектин. Албетте, өзү да жакшы киши болсо, байлык колдун кири эмеспи? Бүгүн бар, эртең жок. Айран ичем деген үмүтү таш капканын сезди. Уyu турмак коюу деле жоктой бул бечарада. Бирок кичинекей кашаа көрүнгөн алачыктын жанынан жыгачтары жакын бекитилгенине караганда эчкилери бар окшойт, бирин экен. Эчкилери бар экен сүттүү. Айран ичкиле, деди чал. Көрпөбайдын оюн окуп тургандай. Үй ээси аялы, 3 уулу менен этекте чөп чаап жүрөт. Кыйла алыстап кетиптир алачыгынан. Монокбай менен келишкен экен, оңгозу бермек болуптур. Монокбай ушул чөлкөмдүн көп малдуу байларынын бири. Көрпөбай жакшы тааныйт эле. Ал киши убадасынан тайбайт, адил киши. Атың ким, уулум? Атым Көрпөбай, аба. Аңгыча бешик ичинен кыңылдаган үн чыкты. Чал бешиктин жабуусун ачып, ичиндеги наристени карап койду. Көптөн күткөн жалгыз кыз экен булардын. Маңдайы жарык, көзү жайнап турат. Апасындай эстүү, колу сулдуу ургаачы болот. Барчылыкта эч нерседен кем болбой чоңойгон Ырысбекке бул сөз жакпады. Анын үстүнө 5 жылдан берки шаардагы мугалимдеринен бир аз текебердикти үйрөнүп алган эле. Киргенден баштап мурдун чүйрүп, араң чыдап отурган. Колу сулдуусу ушубу? Бурк этти Ырысбек. Жерге салар жакшыраак төшөгү жок. Сулдуу эмиш. Көрпөбай өкүнүп калды айткан сөзгө. Жолдон бурулганда эле киргиси келбей, такымы тырышкан байдын баласы ушуну айтмак. Аксакал жылмайган бойдон туруп калды. Ачууланбады, эссиз, жаш өспүрүмдүн сөзүнө. Булардын сенин атаңдай бай атасы болбоду да, уулум, деди. Уккан адамды муюткан үнү менен. Сендей кылып 5 жыл көп акча төлөп, эң жакшы медреседе окута турган атасы болбоду булардын. Өзү барыштан эригип, бул акеңи жөнөтүп сага кароол кыла турган бай атасы болбоду. Жоктон бар кылып, ушу жаман алачыкты мезилдетип таза кармаган аялдын колу сулдуу эмне? Көрпөбай чочуп кетти, денеси дүркүрөп. Ырысбектин атасы Ажыбек бай экенин, мунун Кокондо 5 жыл окуганын, аны алып кел деп өзүнө жөнөткөнү тууралуу бул чалга айтпады эле го. Кантип билип алды? Соо адам эмес бул чал. Коркуп кеткенин билдирбеске чыныга кол чанаштагы айрандан куюп, Ырысбекке сунуп баратты эле, анын ичпейм деген үнүн угуп өзүнүн алдына койду. Бешикте жаткан наристе кыздан көзүн албастан сөзүн улады аксакал.
Бактылуу кыз болот Куда кааласа. Ава, сизди такыр тааный албадым. Мени кечирип коюңуз. Ким экениңизди айта кетсеңиз жакшы болот эле. Баятан бери батынбай турса да акыры сурашка мажбур болду Көрпөбай. Мени тааныбайсың, балам? Акырын сүйлөгөн чал Көрпөбайдын карегине тигилди. Мени тааныштын деле кереги жок. Бүгүн берде болсом, эртең оштомун. Бүрсүгүнү Анжанда, анан дагы бир жерде. Туруктуу отурган үйүм жок. Жараткан берген кыска, сыноо өмүрдү көп тириликке байлагым келбеди. Ушинтип жүрөм жер кезип, эл кыдырып. Ыманың ысык жигит экенсиң, Көрпөбай балам. Ай өтөт, жыл өтөт. Көп иштер өтөт алтын башыңдан. Ар дайым, туура, калыс сөзүң менен элге алынасың. Урпагыңдан да жаман бала чыкпайт. Узак, чың ден соолукта жашайсың. Бирок, өмүрүң өткөнчө бир ой сени кыжаалаткылы өтөт. Мүмкүн убагы келип, жүрөгүңдү өйгөн маселе чечилет. Бирок, ошого чейин да кыйла абийир азабын тартасың. Көбүрөөк бечарага жакын жүр, балам. Анын жакшылыгын алар эмес, сага Кудайым берет. Тээ неберелериңе чейин оору сыркоо менен жамандык не экенин билбей өмүр сүрөт. Ырыскысы кенен болот. Көрпөбай оюнда чалды кызырата деп билди. Кан тамыры лакылдап согуп, аптыкты аба жетпегенсип. Беркөкө эмне болуп жатканын түшүнгөн да жок. Орунбек өздөрү алачыга киргиче каяктан келе жаткандары жөнүндө Көрпөбай чалга айткан деп түшүндү. Жийиркенип отурган Ырысбек айтылган сөздөрдү кулагынын сыртынан кетирди. Бу тууганың элпек жигит экен, деди чал, Орунбекти көргөзүп. Токтоо, эстүү адам болот. Такыр жаныңан чыгарба. Өзүңөр тууган экенсиңер. Аялдарыңар да эжесиңди болуп ынтымаңар ан сайын бекем болот. Эрини калың, сулуу сымак жигит экен тууганың, Көрпөбай баатыр. Аял затынан алсыраак кармасын өзүн. Бул жигит алек боло турган нерсе эмес ал. Баары сүйлөшкөндө Ырысбекке карашты бурулуп. Ал тул туюп өтүгүнүн тумшугун камчы сабы менен тыкылдатып чаап отурган. Айтылган сөздөргө көңүл бурбай. Оюнда эртерээк эле Көрпөбай акеси турса ордунан, аттарына минип күрөбөскө жол алса. Бул бай тууганыңын эркеси атасындай бай болот. Канткенде да ата мураскери. Кызыктын баары ушунда дегин, Көрпөбай баатыр. Тиги аалы менин негетир чал ушул сөздөрдү колу менен кыңылдап жаткан бөбөктү көргөзүп, башкача басым менен айтты. Мынау эски бешикте жаткан кызга үйлөнөт. Экөөнүн жылдызы бир жанып калыптыр. Куданын буйругуна айла жок. Ушул кызды аласың сен, өмүрлүк жар кылып. Ырысбектин колунан камчысы түшүп кетти. Оозун ачкан бойдон чалды бир Көрпөбайды тиктеди. Анан өзүнө келдиби, ордунан ыргып туруп сыртка чыгып кетти. Камчысын бүктөй кармаган бойдон. Көрпөбай шалдай отуруп калды, денесинен кубат качып. Чалдын оозунан чыккан сөздөргө жүрөксүдү. Нээс болгон бойдон отурду. Ава, биз аттаналы эми. Батаңызды берип коюңуз, деди бир маалда. Эмнегетир өзүнүн да кеткиси келди. Жол жүрүшүбүз керек. Байдын аманатын тапшырайын эртерээк колуна. Көрпөбайдын үнү жалдырагансып, алсыз чыкты. Мейли уулум, мейли. Силер менен мен да чыгайын. Чыгып бараткан Орунбекти көргөздү. Тиги балага айтчы, менин эшегимдин басмайылын тартып койсун. Кеч боло электе мен да жол арбытайын. Көрпөбай таң калды. Кайсы эшекти айтып атат бул чал? Булар кирип келатканда куба күчүктөн башка эч нерсе жок болчу айлана тегеректе. Бирок сыртка чыгып өзү да чочуп кетти. Аттарынын жанында боз, чоң эшек туруптур. Эч нерседен бейкапар Орунбек эшектин белин тартып, алачыктын алдына жетелеп келди. Алачыктын бир жагын серпип чыккан ак сакалдуу чалды колтуктап мингизди. Анан аттарды көздөй басты. Аксакал Көрпөбайды жанына келди. Ушул эки шеригиңе өмүр бою көз сала жүр. Сени кыжаалат кылчу ойго сени ушулар түртөт. Өтө сак бол. Анан келинчегиңе сөз берген экенсиң. Ошону аткарып кой эртерээк. Жакын арада кеч болуп калат, деди да эшегин теминди. Тилин жутуп алгансыган Көрпөбай аттардын жетелеп келе жаткан Орунбекти карады. Кайра эле эшекчен чал кеткен жакка бурулуп таппай калды. Жер жутуп кеткендей көздөн кайын болгон эле. Үчөө жолго түшүп бир кыйла жол басып коюшту. Орунбек жөн кетпей Ырысбекке тийишип баратты. Ырысбек мырза, келинге көрүндүк бербей эле көрүп алдың го, деп. Жаны кашайган Ырысбек туталанып, айтаарга сөз таппай кызарып татарып Орунбекке жини келет.
Болду, токтот, деди Көрпөбай бир маалда. Тамашанын да чеги болот. Жаш балага жалжаңдабай, өз баркың менен бол. Тынып калды Орунбек. Акесинин айткан ачуу кебине уялып. Ызаланган Ырысбек бирдемени ойлонгондой мизирейип, эч кимге көңүл бөлбөй бастырды. Көрпө аке, өлдүм. Сиз берген бычак калып кетиптир алачыкта. Мен барып келе калайын, деди бир кезде чыйпыйы чыккан Ырысбек. Азыр сыйпалап эстеп калдым. Бир аз күтө тургула, алып келе калайын. Жооп күтпөй эле чаап кетти артын карап. Токто деш да болбоду. Музафар атайы досума алып барып бер. Аманат деп берген буюм болчу. Бир чети жакшылыкка жоруду. Бычак калып кетти. Ошол бешиктеги кыз чындап Ырысбектин келинчеги болот окшойт деп. Ар нерсени кыялданып, чалдын айткандарын, Ырысбектин ордуна тултуңдап чыгып кеткенин эстеп жатып жүрөгү шуу деш түштү. Ырысбек чалдын сөзүнө адан чыгып бара жатканда отурган жери таптаза болчу. Ал отурган жерди караган эле, эч нерсе калбаган. Орунтай, тез жет. Эч нерсеге карабай чап. Токтот тигетти. Кокуйду сал электе. Эч нерсеге түшүнбөгөн Орунбек кетти атын чаап Ырысбектин артынан. Ырысбек аттан түшүп, туура эле алачыкка кирип барды. Бешиктин жабуусун ачып, Наристенин мойнуна бычак такады. Эч нерсеге акылы жете элек бөбөк жылмайып койду. Союп салганы эрки жетпеди. Бычакты кыздын карынына такады да күч менен эки жолу бышып алды. Орунбек алачыкка жетип аттан түшөөрүндө жаш баланын чыңырган үнү жаңырды. Алачык ичинен Ырысбек чуркап чыкты. Кашка жоргого секирип минди да тапыратып чаап жөнөдү. Көрпөбай калган тарапты көздөп. Соңунан Орунбек жол алды. Дөңсөөдөн бурулуп экөө тең көрүнбөй калганда этектен шашып, алачыкка карай баскан келиндин жүзү көрүндү. Чоң бычак менен эки жеринен жаракат алган. Өлүм чеңгелине жаткан бешиктеги алсыз Наристе Седептин апасы эле. Орун аке, болоору болду. Эч нерсе көргөнүңүз жок, деди Ырысбек жетип келген Орунбекке. Ит минген томаяктын кызын малайлыкка да албайм. Тапкан экен мага катынды. Ооба же жок, дебеди Орунбек. Эмне иш тутаарын билбей эсеңдирип ичинен, о бөрү баласы, о убалдан коркпогон акмак, деп кайталап келе берди. Ырысбекти жек көрүп, эмне кылыш аргасын таппай. Көрпөбай да аларга утурлап бастырган эле атын. Күткөнү чыдабастан. Экөөнү алыстан эле көрүп түшүндү эмне иш болгонун. Жаны карайып, колу чапандын ичиндеги кыска кылычтын сабына сермелди. Ушул иттин башын үзө чапкысы келди. Кана бычак, ит! Кана дейм! Эриндери дирилдеди Көрпөбайдын. Бери! Көрпөбайдын жинин көргөн Ырысбек чочуду. Үн чыгарбай кындагы бычакты Көрпөбайга карматты. Дароо сууруп бычактын мези менен учун тиктеди. Аарчып коюптур тазалап. Мурдуна такап жыттады. Кандын жыты келди. Канчалаган чабышка аралашкан, камчы, сойыл тийип жарылган баштан аккан кандын жытын жакшы билчү. Көзүмө көрүнбө, коркоо ит! Колундагы өрмө камчы менен жон талаштыра 2-3 жолу чаап жиберди. Не кылып койдуң, жүзү кара желмогуз! Камчынын уусуна чыдабай чыңырган бойдон кашка жоргонун үстүнөн кулап түштү Ырысбек. Ат салып барып дагы чабайын дегенде Орунбек Көрпөбайдын атын тизгинден кармап ары тартып кетти. Аке, жан аке, болду эми болушунча, тезирээк кетели бул жерден, деп чырылдап жиберди. Азыр эч ким көргөн жок бизди. Муну эми уруп өлтүрсөңүз да пайда жок, кеттик. Орунбек, деди тиштенген Көрпөбай. Көзүм көрбөсүн муногу канкор желмогузду. Артта бастырсын. Айтса, айтпаса айран ичкиси келип өзү бурбады беле аттын оозун. Айран ичпей, бале менен заар ичпейминби, деп өкүнүп алды. Ушул экөөсүнө тынбай көз сала жүр деп азыр гана айтты эле чал. Ошол бойдон такыр токтобой жүрүштү. Эс алабыз түнү деп болжогон жерине карап да койбоду. Түнү менен бастырып, таңга маал кечүүлөргө жетишти. Суу азая түшкөн экен, оңой эле өтүштү. Кайрактан өтүп, кайрак болот менен суу бойлоп жүрүп, түш ой байдын үйү тигилген жайыкка чыгышты. Бай коңшу жайлоого конокко кеткен экен. Өзүндөй бир бай журт майлап чакырыптыр. Жүктөрүн аңтара салып, Орунбекти ээрчитип баса берди өзү отурган жерге. Көрпөбайдан жеген камчынын ага кошулуп 1,5 күн чала тоюп жүргөнүнүн таасири тийип, бошошуп калган Ырысбекти апасы менен бир туугандары үймөлөктөп баса калышкан эле эркелетип. Көрпөбай менен Орунбектин кеткенине деле жакшы көңүл бурушпады. Үйүнө келип эле жыгылды Көрпөбай. 2 күн эти алоолуу от болуп жанды ысытмалап. 3-күн дегенде Ажыбек бай келди. Аралык андай эле алыс эмес болчу. Өзү келиптир.
Сырттан көйрөгөн үндөрдүн арасынан тааныды байдын үнүн. Ошентсе да билмексенге салып жата берди. Эмне болду Көрпөбай? Буу келип эле жатып калыпсың? Жанына келип колун кармаган бойдон. Жакшы эле аке. Жолдо жүрүп тердеп, ошондон суук тийген го? Көңүлсүз жооп берди. Сүйүнүп калгандырсыз уулуңузду көрүп. Ал да жатат, шылкылдап соолуп. Бир нерседен чоочуп калганбы? Келген күнү түнү менен ар нерсени айтып жөөлүп чыкты. Араңардан бир Орунбек эле сак саламат жүрөт окшойт. Мени менен учурашып, анан азыр келем деп үйүнө кирип кетти. Жайбаракат сүйлөгөн бай Көрпөбайдын баш жагынан орун алды. Камдуу келинчеги абалын сурап келген адамдар отурсун деп таза, анан жаңы төшөктөрдөн салып койгон эле. Көрпөбай жаткан жеринен турбады атайын. Оюнан жаман алачык. Бешиктеги наристе менен каардай аппак сакалчан абышка кетпейт. Ырысбекти эстеген сайын кыжырданат, денеси калчылдап. Керегеден Орунбек баш бакты. Үйү коңшу тигилгенге дайыма Көрпөбайдын жанынан чыкпайт. Бир нерсе дейби дегенсип карап калды. Жеңеңе айтчы, чайын алып келсин. Өзү ордунан козголуп, боюн түздөп отуруп калды. Унчукпай сыртка чыгып кетти. Кайра кирди ичкери, колдоруна чөөгүн менен чылапчын кармап. Экөөнүн тең колуна суу куйду. Колундагыларын кереген түбүнө коюп, өзү дасторкондун четине отурду. Жеңеси алып келген чайнектен кыпкызыл чайдан куйду. Кечээ эле өздөрү алып келген чагылган кантты да дасторконго чагып, жылкынын бышкан муздак этин кыймалап жука туурады. Бир сыйра өзөк жалгагандан соң отуруп калышты. Байдын бир сөз айта албай жатканын билди Көрпөбай. Бир нерсе айткыңыз келип турат окшойт, аке. Айта бериңиз. Орунбектен жашырчу сөзүм жок, деди. Бай менен 3 атадан барып кошулат эле. Малы гана аз болбосо, башка жагынан ашык болсо ашык. Кем эмес эле. Сөзүн сүйлөп, камчысын чапса, ушул Көрпөбайдын бир туугандары чабат. Ошого Ажыбек байдын чөлкөмдө айтканы айткан, дегени деген болуп жүрөт. Аны билип бай өзү да акылдашымыш болуп жумшайт, ачык буйрук бере албастан. Кечээ жеңең күңкүлдөйт. Ырысбектин жонунда териси 3 жеринен жарылып кетиптир. Көйнөгүндөгү кандын изинен билдим. Камчынын изиндей го. Такыр айтпай койду. Үкеңизден сурап коюңузчу ботом. Андан башка адам уулуңузга камчы көтөргөнгө даабайт эле деп. Ошону биле кетейин дедим. Абалыңы сураганча. Не болду эле өзү? Урсаң жат эмес сага, өзүңүн бооруң. Сен какус-кукус кылып турсаң боло берет. Мен кинелеген жокмун, Көрпөбай. Ортодогу нерсени мен да биле жүргөнүм оңго. Кандай дейсиң? Акырын күнөөлүү адамдай сүйлөп токтоп калды Ажыбек бай. Ойлонуп туруп калды бир саамга. Агасынын жүзүн карады. Баягы курган ата да өзүн ойлобой, күнү-түнү бала деп уйкудан кечип, өзү жебей жедирет. Мен оорусам ооруйм, балам оорубасын дейт. Балдары жөнүндө такыр жаман сөз укпайын дейт. Муңайып, айыптуу адамдай отурган Ажыбек байды аяды.